18 bölüm. Ошондон кийин Дөөт пелиштиликтерди талкалап, аларды багындырып, алардын колундан Гатты жана ага караштуу шаарларды тартып алды. Ал ошондой эле Мааптыктарды талкалады. Мааптыктар Дөөткө салык төлөөчү кулдар болуп калышты. Дөөт Соба падышасы Ададезерди Хаматта өлтүрдү. Ал Эфрат дарыясынын боюна бийлигин орноткону бара жаткан эле. Дөөт анын 1000 майдан арабасын, 7000 атчан аскерин жана 20000 жөө аскерин колго түшүрүп, майдан арабалардын баарын талкалап, өзүнө 100 гана майдан араба алып калды. Соба падышасы Ададезерге Дамасктан сириялыктар жардамга келишти, бирок Дөөт 22000 сириялыкты кыйратты. Дөөт сакчы аскерлерин Сириядагы Дамаска койду. Сириялыктар Дөөткө кул болуп, салык төлөп калышты. Дөөт кайда барбасын, бардык жерде Теңир ага жардам берип турду. Дөөт Ададезердин кулдарынын алтын калкандарын алып, Иерусалимге алып келди. Ал эми Ададезердин шаарлары Тапкат менен Кундан Дөөт абдан көп жез алды. Андан Сулайман чоң жез чараны, жез мамыларды, жез идиштерди жасады. Хамат падышасы Той Дөөттүн Соба падышасы Ададезердин аскерин кырып салганын укту. Дөөттүн Ададезер менен согушуп, аны талкалаган үчүн Той аны куттуктап, ыраазычылыгын билдирип, ага өз уулу Адорамды жөнөттү. Анткени Той Ададезер менен согушуп турган эле. Уулу менен кошо ар кандай алтын, күмүш, жез идиштерди берип жиберди. Падыша Дөөт аларды бардык элдерден олжого түшкөн алтын, күмүштөр менен бирге Теңирге арнады. Алар Эдомдуктардан, Мааптыктардан, Амондуктардан, Пелиштиликтерден, Амалыктыктардан түшкөн олжолор эле. Серуянын уулу Абышай Туздуу өрөөнүндө 18000 Эдомдукту талкалады. Ал Эдомго сакчы аскерлерин койду. Бардык Эдомдуктар анын кулу болуп калды. Дөөт кайда гана жүрбөсүн, аны Теңир колдоп жүрдү. Дөөт бүт Исраилга бийлик кылды. Ал өз элине туура өкүм жүргүзүп, адилеттик көрсөттү. Серуянын уулу Жояб аскер башчы болду. Акилуттун уулу Жошапат тарыхчы болду. Акитуптун уулу Садок жана Абиятардын уулу Абымелек ыйык кызмат кылуучу, Шапша болсо катчы болду. Жояттын уулу Беная керейлер менен перейлердин үстүнөн башкаруучу, ал эми Дөөттүн уулдары падыша алдындагы биринчи кызматтагы адамдар болушту. 5 бөлүм. Байлар кулак салгыла, башыңарга келе турган оор күндөр үчүн боздоп ыйлагыла. Байлыгыңар чириди, кийимиңерди күбө жеди. Алтын күмүшүңөр карарды, алардын карарганы силерге каршы күбө болуп, денеңерди оттой жалмайт. Силер байлыкты акыркы күндөргө жыйнадыңар. Эгиниңерди жыйнаган жумушчуларга төлөнбөгөн эмгек акы өзүңөргө каршы айгак болуп боздоп жатат. Орокчулардын боздогон үнү Себайот Теңирге жетти. Силер жер үстүндө доорон сүрүп, ырахат алып жашадыңар. Өзүңөрдү бордоп, союлчу күнүңөргө даярдадыңар. Силер адил адамды айыптап, аны өлтүрдүңөр. Ал силерге каршылык көрсөткөн жок. Ошентип бир туугандар, Теңирдин келишин чыдамдуулук менен күткүлө. Дыйканды карагылачы, ал жерден жакшы түшүм алыш үчүн эрте жаздагы жана кеч күздөгү жамгырды чыдамдуулук менен күтөт. Силер да чыдамдуулук менен күткүлө. Бекем болгула, анткени Теңирдин келер убагы жакындап калды. Бир туугандар, соттолбош үчүн бири-бириңердин үстүңөрдөн арызданбагыла. Соттоочу босогодо турат. Бир туугандар, Теңирдин атынан сүйлөгөн пайгамбарлардан үлгү алгыла. Алар кыйынчылыктарга чыдамдуу болушкан, чыдамдуулук көрсөткөндөрдү бактылуу дейбиз. Аюп пайгамбардын чыдамдуулугу жөнүндө уккансыңар, акырында Теңирдин ага эмне кылганын да билесиңер. Анткени Теңир аябай ырайымдуу жана боорукер. Бир туугандарым, баарынан мурун айтаарым асманды да, жерди да, башка нерселерди да оозанып ант бербегиле. Соттолбошуңар үчүн ооба деп айтуу керек болсо ооба дегиле, жок деп айтуу керек болсо жок дегиле. Ким кыйналып жатса ал сыйынсын, ким кубанып жатса ал Кудайды даңктап ырдасын. Ким ооруп жатса ал жыйын башчыларын чакыртсын, алар аны Теңирдин атынан зайтун майы менен майлап, ал үчүн сыйынышсын. Ишеним менен сыйынганда оорлуу айгат. Теңир аны бутуна тургузат, эгерде оорлуу күнөө кылган болсо, күнөөлөрү кечирилет. Ошондуктан айыгышыңар үчүн бири-бириңерге күнөөлөрүңөрдү ачык айтып, бири-бириңер үчүн сыйынгыла. Адил адамдын күчтүү сыйынуусу көп нерсени аткара алат. Илияс пайгамбар бизге окшогон эле адам болгон. Ал жамгыр жаабасын деп сыйынганда 3 жыл 6 ай бою жамгыр жааган эмес. Ал кайра сыйынганда жамгыр жаап жер түшүм берген. Бир туугандарым, ким чындык жолунан четтеген адамды кайра туура жолго салса, ал билип койсун. Күнөөкөрдү туура жолго салуу менен ал анын жанын өлүмдөн алып калат жана көп күнөөлөрүн жаап коет. 2 бөлүм.
Теңир бир чоң балыкка Жунусту жутуп алууну буйрук кылды. Жунус ал чоң балыктын ичинде 3 күн 3 түн болду. Жунус чоң балыктын ичинен өз Кудай Теңирине сыйынды. Ал мындай деди: кайгы тартканымда Теңирди чакырдым. Ошондо ал мага жооп берди. Мен өлгөндөр жаткан жайдын ичинен ыйладым. Ошондо сен менин үнүмдү уктуң. Сен мени деңиздин тереңине, деңиздин ортосуна ыргыттың. Мени суу курчады. Сенин бүт иримдериң менен толкундарың менин үстүмдөн өттү. Ошондо мен сенин көз алдыңдан четке кагылдым. Бирок сенин ыйык үйүңдү мен кайрадан көрөм дедим. Мени суу курчап, жаныма коркунуч туулду. Мени туңгуюк кучагына алды, башыма деңиз чөптөрү оролду. Мен тоолордун түбүнө чейин түштүм. Жер мени өзүнүн кулпулары менен түбөлүккө бекитти. Бирок сен менин Кудай Теңирим, менин жанымды өлгөндөр жаткан жайдан алып чыктың. Жаным алсырап калганда Теңирди эстедим. Менин сыйынуум сага, сенин ыйык ибадатканаңа жетти. Эч нерсеге арзыбаган, жалган кудайларды урматтагандар өздөрүнүн боорукер кудайын таштап коюшту. Мен болсо сага ыраазычылык билдирип, ооз курмандыгын алып келем. Эмнени убада кылсам аткарам, куткарылуу Теңирде. Ошондо Теңир чоң балыкка буйрук кылды. Ал Жунусту кургактыкка бүркүп чыгарды. 7-бөлүм. Угуп турган элге Иса өзүнүн сөздөрүн айтып бүткөндөн кийин Капернаум шаарына келди. Бир жүзбашынын жакшы көргөн кулу ооруп, өлүм алдында жаткан эле. Жүзбашы Иса жөнүндө укканда, келип кулумду айыктырып берсе экен деген өтүнүч менен жүйүт аксакалдарын Исага жөнөттү. Алар Исага келишип, ал сенин жардамыңа татыктуу киши. Анткени ал биздин элибизди жакшы көрөт. Бизге синагогада курдуруп берген, деп ага чоң өтүнүч менен кайрылышты. Иса алар менен бирге жөнөдү. Ал үйгө жакындап калганда жүзбашы ага досторун жиберип мындай деп айттырды: Теңир убара болбо, үйүмдүн босогосун аттооңо мен татыксызмын. Ошондуктан сага өзүм барууну да ылайык көрбөдүм. Сен бир гана сөз айтсаң, менин кулум айыгат. Анткени мен да бийлик астындагы адаммын. Бирок менин кол астында да аскерлерим бар. Алардын бирине бар десем барат, дагы бирине кел десем келет. Кулума муну кыл десем кылат. Иса муну укканда жүзбашыга таң калды. Анан өзүнүн артынан ээрчип келе жаткан элге бурулуп, силерге айтып коеюн, мен мындай ишенимди Исраил жеринен да тапкан эмесмин деди. Жиберилген кишилер үйгө кайтып келишип, ооруп жаткан кулдун айыгып калганын көрүштү. Анан Иса Найын шаарына барды. Аны шакирттери жана топ эл ээрчип жүрдү. Ал шаардын дарбазасына жакын калганда, бир жесир аялдын жалгыз баласынын сөөгүн көтөрүп чыгышты. Аялдын жанында бир топ киши бар эле. Теңир аялды көргөндө аны аяп, ыйлаба деди да, табытка жакын келип колун тийгизди. Көтөрүп бара жаткандар токтоп калышты. Ошондо Иса: "Жигит, сага айтып жатам, ордуңан тур" деди. Өлүк өйдө болуп отурду да сүйлөй баштады. Иса аны энесинин колуна тапшырды. Бардыгынын үрөйү учуп, арабыздан улуу пайгамбар чыкты. Кудай өз элине келди деп Кудайды даңкташты. Ал жөнүндөгү мындай көз караш бүткүл жүйүт аймагына жана анын тегерек четине тарап кетти. Бул окуялар тууралуу Жакан өзүнүн шакирттеринен кабардар болду. Ошондо ал эки шакиртин чакырып алып, келе турган сенсиңби же башканы күтүшүбүз керекпи деп суратыш үчүн Исага жиберди. Алар Исага келишип, бизди чөмүлдүрүүчү Жакан жиберди. Ал сенден келе турган сенсиңби же башканы күтүшүбүз керекпи деп сурап жатат дешти. Ал учурда Иса көптөрдү оору кеселдеринен айыктырып, жиндерден бошотуп, көптөгөн сокурлардын көзүн ачкан эле. Иса Жакандын шакирттерине: "Укканыңар менен көргөнүңөрдү Жаканга айтып баргыла. Сокурлар көрүп, майыптар басып, пес оорулуулар айыгып, дүлөйлөр угуп, өлгөндөр тирилип жатышат. Жакырларга жакшы кабар таратылып жатат. Менин ким экендигимден шектенбеген адам бактылуу" деди. Жакан жиберилген адамдар кетишкенден кийин Иса элге Жакан жөнүндө айта баштады. "Ээн талаага эмне көргөнү бардыңар эле? Желге ыргалган камыштыбы? Силердеги эмнени көргөнү бардыңар эле? Кымбат баалуу кийим кийген адамдыбы? Кымбат баалуу кийим кийип, шаан шөөкөттүү жашагандар падыша сарайларында болушат да. Силердеги эмнени көргөнү бардыңар эле? Пайгамбардыбы? Силерге айтып коеюн, ал пайгамбардан да чоң. Ыйык жазуудагы: "Мен сенден мурун өзүмдүн периштемди жиберип жатам. Ал сага жол даярдайт" деген сөз ошол жөнүндө жазылган. Силерге айтып коеюн, аял затынан төрөлгөндөрдүн ичинен чөмүлдүрүүчү Жакандан чоң бир да пайгамбар жок. Бирок Кудайдын падышачылыгындагылардын эң кичинеси андан чоң. Ошондо аны угуп турган бүт эл жана салык жыйноочулар Жакандын чөмүлдүрүүсү менен сууга чөмүлдүрүлүп Кудайды даңкташты. Ал эми фарисейлер менен мыйзам окутуучулар сууга чөмүлдүрүлүшпөй, өздөрүнө карата Кудайдын эркин четке кагышты. Ошондо Иса мындай деди: "Бул муундун адамдарын кимге салыштырсам экен, алар кимге окшош? Алар көчөдө отуруп алып бири-бирине: "Биз силерге чоор тартып бердик, бирок силер бийлеген жоксуңар. Биз силерге муңдуу ырлар дырдап бердик, бирок силер ыйлаган жоксуңар" деп кыйкырган балдарга окшош.
Анткени чөмүлдүрүүчү жакан келди. Нан да жебейт, шарап да ичпейт. Силер анын ичинде жин бар дейсиңер. Адам уулу келди. Ичет, жейт. Силер аны жегенди, шарап ичкенди жакшы көргөн адам. Салыкчылар менен күнөөкөрлөрдүн досу дейсиңер. Акылмандуулук өзүнүн баардык иштери аркылуу убакталды. Бир фарисей Исаны тамакка чакырды. Иса анын үйүнө барып, дасторконго отурду. Ошол шаардагы бир күнөөкөр аял анын фарисейдин үйүндө экендигин билип, айне кидишке куюлган жипаржыттуу май алып келди. Ал Исанын бут жагына келип, анын буттарына көз жашын төгүп ыйлай баштады. Анан анын буттарын чачы менен сүртүп, өпкүлөп, жипаржыттуу май менен майлады. Исаны чакырган фарисей муну көргөндө, эгерде ал пайгамбар болсо, анда өзүнө кол тийгизип жаткан аялдын ким экенин, кандай аял экенин билмек. Бул күнөөкөр аял да деп ойлоду. Ошондо Исага кайрылып, "Шимон, сага айта турган сөзүм бар" деди. Ал ага "Айт, устат" деди. Иса ага мындай деди: "Бир киши эки адамга карыз акча берет. Бирине 500, экинчисине 50 динарий. Алардын бере турган эч нерсеси болбогондуктан, ал экөөнүн тең карызын кечип коет. Айтчы, алардын кимиси аны көбүрөөк жакшы көрөт?" Шимон "Көбүрөөк карызы кечирилгени деп ойлойм" деди. Иса ага "Туура айттың" деди да, аялды карап: "Бул аялды көрдүңбү? Мен сенин үйүңө келгенимде, сен мага бутумду жууганга суу берген жоксуң. Бул аял болсо бутума көз жашын төгүп, чачы менен сүрттү. Сен мени өпкөн жоксуң. Ал болсо мен келгенден бери бутумду өп жатат. Сен менин башымды майлаган жоксуң. Ал болсо жипаржыттуу май менен менин буттарымды майлады. Ошондуктан сага айтып коеюн, анын көп күнөөлөрү кечирилди. Ошон үчүн анын сүйүүсү күчтүү, ал эми аз кечирилгендин сүйүүсү күчтүү эмес" деди. Аялга болсо "Сенин күнөөлөрүң кечирилди" деди. Ошондо аны менен бир дасторкондо отургандар күнөөлөрдү да кечире алган бул ким өзү деп өзара сүйлөшүштү. Иса аялга "Сени ишенимиң куткарды. Тынчтык менен бара бер" деди.